Камбар ата 2Г'си күз-кыш мезгилине 60% даяр экени айтылды. Эми курулуш компаниялары үйлөр менен бирге мектеп курууга милдеттендирилет. Көп эркелебеңиз, Шакиев мамлекеттик курулуштун жетекчисин зекиди. Депутаттар өкмөт мүчөлөрү аларды тоготпой жатканына даттанды. Алгач Марат Мураталиев мамлекеттик курулуш жетекчисинин орун басары эл өкүлүнө туура эмес мамиле кылганын билдирди. Ал Таластагы шайлоочулар менен жолугушууда саламаттык сактоо министри менен көпүрө базардагы бейтапканага кирип, курулушу менен таанышканын айтты. Буга утурлай эле депутаттар Дастан Жумабеков жана Эрулан Көкулов дагы өкмөт мүчөлөрү өз милдеттерин так аткарбай жатканын белгиледи. Спикер Нурланбек Шакиев Бакыт Төрөбаевке кайрылып, мындай көрүнүш бийликтин эки бутагынын ортосуна жарака саларын, муну көзөмөлгө алууну айтты. Айылдагы больницага кирип, министр здравоохранения менен кошулуп, элдин суранган, ошол жерде эл салынмак беле деген, биз өкмөткө жакшы сөздөрдү айтып, каалоо тилектерди айтып, ошол объекттин жанында туруп койсок, келе атсак, мага Госстройдун орун басары чалып атат, урматтуу төрага. Сиздер ал жерге эмнеге бардыңыздар деп. Бизге айтып атат начальнигибиз деп. Эмнеге киресиңер, киргизбегиле деп. Кабминдин буйругу менен деп. Бакыт Эркеш, сиз бир аз ошол министрлер кабинет мүчөлөрүнө бир аз тартипке чакырып койсоңуз. Жанагындай одоно бузган, бул эми мыйзам бузулуп атат бул жерде. Эгерде ошол такталса, жана Госстройдун орун басары депутатка чалып, эмнеге аларды киргизесиңер? Эмнеге депутаттар барат ал объектке десе, анда ал чоң жаңылышат. Мага деле бир да собранияларыма келбей, ушундай указ келиптир, собранияларына барбасын деген. Биз деген элдермен жолугушабыз, ошо жолугушуу жерлерде келбейт. Ар бир бийликтин учурунда эрке балдар болгон, бирок кези келгенде биринчи ошолор жазаланат. Бул тууралуу жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев мамлекеттик курулуштун жетекчиси Нурдан Орунтаевке кайрылып жатып айтты. Буга чейин депутат Марат Мураталиев мамлекеттик курулуштун жетекчисинин орун басары өз укугунан аша чаап, анын ишине кийлигишкенин айткан. Муну эл өкүлдөрү мыйзам бузуу катары баалап, жооп берүүсүн талап кылган. Парламентке чакырылган мам курулуштун башчысы Нурдан Орунтаев түшүнбөстүк болуп кеткенин, орун басарына эмнеге депутаттарды анын мекемесинен эч ким коштоп жүрбөгөнүн эле айтканын белгиледи. Бул жоопко спикер ынанбаган өндү. Нурдан мырза, негизинен айтылган сөз атылган ок дейт. Андай сөз болгондон кийин аны тиягынан биягынан жымсалдаштын кереги жок. Болгондой айтыш керек. Бул абдан кечирилгис чоң ката сиз тараптан. Мына бүгүн дагы чакырылган жыйынга келбей, орун басарыңызды жөнөтүп, атайын чакыруу менен өзгөчөлөнүп келип отурасыз. Сиз эмне өзгөчөсүзбү? Биринчиден. Экинчиден, сиз көп эркелебеңиз. Ар бир бийликтин учурунда, ар бир бийликтин тушунда эрке балдар болгон сизге окшогон. Көргөнбүз ошо эрке балдардын тагдыры аягы эмне менен бүткөнүн. Биринчи ошо эрке балдар жазаланат. Учуру келгенде. Сиз биздин бүгүнкү бийликтин көлөкөсүнө көө түшүрбөңүз. Мындай жүрүш турушуңуз менен. Кыргызда жакшы сөз бар. Эркелесең эркеле дейт, бирок чолчоңдоо дейт. Чолчоңдобой жүрүңүз. Депутаттарга акыл үйрөтпөй. Качан барыш, качан коюшту депутаттар өздөрү билет, өзүнүн округунда. Кулагыңызга күмүш сырга. Министрлер кабинети курулуш компанияларын үйлөр менен бирге бала-бакча жана мектеп курууга милдеттендирген норма иштеп чыгууда. Бул тууралуу парламенттин жыйынында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Жыйында эл өкүлү Дастан Бекешев мектеп тартыштыгын чечүү зарылдыгы боюнча суроо узаткан. Бизде стандарт боюнча бир класста 30-35 бала бир класста окуш керек. Бишкекте ахвал өтө оор. Башка региондорду мен айтпай элем, бирок Бишкекте өтө оор. Бир класста уже 40-тан ашык 50-гө уже жетти балдар. Биз ушундай калтыра берсек, бара-бара 60-ка жетет, анан 70-ке жетет. Жаңы мектептер мына бир жолу өкмөт жардам берди, 15 мектеп курулду. Андан бери бир да мектеп курулбай эле. Мүмкүн 1-2 мэрия өзү куруп атат. Бирок бул өтө жетишпей жатат. Себеби үйлөр көп кабаттуу өтө көп курулуп атат. Уруксатты берип атабыз, а каерде балдар окуйт, даже эч ким ойлонбой эле да. Ошон үчүн бул маселе, бул номер 1 туура түшүнүп атабыз. Кээ бир жерлерде мектепте көрүп атабыз, ал жерде загруженность аз болуп атат, кээ бир жерлерде перегрузка болуп атат. Аны да байкап атабыз. Ошон үчүн биз азыр мен сизге жогоруда айтып кеткен ар бир шаарларда же район центрлеринде
эгерде көп кабаттуу үйлөр курулуп аткан болсо, канча адам көбөйгөнүн байкап, ошого биз милдеттүү түрдө ушундай норма киргизебиз. Андай кылбасак болбой калды. Электр станциялары ачык акционердик коому Камбарата 2 ГЭСин 2024 жылга коюлган пландын негизинде жылдык оңдоо иштерин графиктин алкагында аткарууда. Бул тууралуу энергетика министрлиги билдирет. Алдыдагы 2024-2025 жылдардын күз-кыш мезгилинен ийгиликтүү өтүүгө даярдыктардын алкагында Камбарата 2 ГЭСин оңдоп түзөөдөн өткөрүп, айрым жабдууларды алмаштыруу менен жаңылоо иштери жүргүзүлүүдө. Жана учурда ГЭС күз-кыш мезгилине 60% даяр. Камбарата 2 ГЭСи күз-кыш мезгилине ноябрь айында толугу менен 100% даяр болору айтылды. Бишкек шаарында климат жумалыгы өтүүдө. Бул тууралуу муниципалитет маалымдайт. Жумалыктын алкагында Бишкек шаарынын мэриясы борбордогу климаттык абалды жакшыртуу боюнча көрүлүп жаткан чараларды талкуулаган көчмө жыйын уюштурду. Анда Бишкек санитардык полигону муниципалдык ишканасынын директору Нурлан Жумалиев Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы абанын булгануу көйгөйлөрү боюнча мекемелер аралык комиссияны санитардык полигонуна аймагында кыртышты рекультивациялоо жана катуу тиричилик калдыктарын көмүү боюнча иштер менен тааныштырды. Ал белгилегендей, полигондун токой аянттарына 3000 жакын дарактардын көчөттөрү отургузулду. Сыйымдуулугу 2 миллион куб метр болгон сорттолгон таштандыларды чыгаруу үчүн уяча салынды.